Саламатсызбы, Садат? Алгач өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Саламатсызбы, мен Садат, Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын улуттук тренери. Чоң рахмат. Бизге белгилүү болгондой, сиз Кыздар Федерациясынын демилгеси менен Ак Сай районундагы эң чоң мектептердин бири болгон Жомарт Бөкөнбаев мектебинде кыздар кеңешине кабинет ачып отурасыз. Бул кабинетти ачууга эмне түрткү болду? Кабинетти ачууда кандай аракеттер кетти жана сизди кимдер колдоп, кимдер жардам берди? Ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Кабинет ачуу бул мен жайкы лагерде жүргөндө оюма келген болчу. Ал жердеги биздин тең тренер, лидер эжелерибизден угуп, анан кийин мен дагы өзүбүздүн мектепке кабинет ачсак жакшы болот деп эжекеме келдим. Мектеп башталды, андан кийин апиз эжекеге келип айттым, кабинет таап бериңизчи десем, ошо таап берип, где-то бир 5-6 ай кетти окшойт ачылышка. Даярдык көп болду. Столдорду издедик, уборка кылдык, керектүү нерселерди сатып алдык. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүн ошол кабинеттин ачылышын өткөрдүңүз, ага кошуп кароо сынак өткөрдүңүз. Ошол кароо сынакта да сиздин салымыңыз өтө чоң экен. Бул кароо сынакка даярдануу дагы канча убакытты талап кылды? Кандай даярдандыңар? Биз февралда баардык группада көп жана окуучулар өткөргөн жаналар келип атты да, кароо сынактарчы. Анан кийин мен дагы ошентип өткөргүм келди. Анан агай менен сүйлөштүм, биринчи эле ошо агай менен сүйлөшүп, агай 8 мартка каратып өтсөңөр болот деди. Ошо биз 8 мартка чейин, 1 марттан 8 мартка чейин даярданып жатканбыз. Тилекке каршы өзүбүздүн мектепте кароо сынактар көбөйүп кеткен байланыштуу биз онуна жылдырдык. Чоң рахмат. Анан силердин мектебиңерде кыздар кеңеши кандай форматта өтөт? Негизи эле кыздар кеңеши болобу? Ал жакта кандай темаларды алып чыгасыңар? Кыздар кеңеши жылына 6 жолу болот бизде. Анан биз ал жерде кыздардын жүрүм турумдарын, гигиеналар жөнүндө өтөбүз. Анан кийин ал жерде биз кыздар менен ачык сүйлөшө алабыз да, эжекелерибиз менен деле. Ошо. Чоң рахмат. Эми мындан кийинки алга койгон максаттарыңыз, көптөгөн ийгиликтерге жетиштиңиз, Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын улуттук тренери болдуңуз. Эми мындан аркы алдыңызга койгон иш пландарыңыз жөнүндө пикир бөлүшүп кетсеңиз. Кудай кааласа бир эле